Салам. Салам. Бар даяр. Қармалған кіші қайда? Ушул му? Бұл адам бұл жақ айдалғанына қарағанда қорқынышты болса керек. Римдегілердің ақыл орнында емес қой. Өзіңе қарап сөйле дейді. Айтсаң, ал емне қылып тұр? Dominus et Deus. Емне? Dominus et Deus. Теңир жана Құдай. Император Домициан өзіне ушинтип кайрылууну талап кылууда. Анан? Бир гана Теңир жана Құдай бар. Мен ага кызмат кылам. Демек, императорды Құдай дегенден баш тартқан үшін бұл жақ айдашқан тұра. Өлтірі өле салышпайды біле. Арекет қылышты. Өлбей жетпай. Бұл не дегенің? Ошондой. Бұл қария өлбей жатат. Бұл белгилүү машаякчы. Ал башкаларды өзүнүн куткаруучусуна ишендирет. Ыйса Машаяк, Кудайдын уулу. Алдын ала эскертип камашты. Кайнак сууга да салышты. Кайнак сууга? Бирок ошону айтып жатам. Эч нерсе болгон жок. Болушу мүмкүн эмес. Ишенбейсиңби? Эмнеге бул жака келдик дейсиң? Ал жанагы Ыйса Машаяктан баш тартпай, ал тууралуу үйрөткөнүн токтотпой жатат. Кантип баш тартам? Ыйса мен үчүн, жана силер үчүн, баары үчүн өз өмүрүн берген. Бизди Кудайга алып келүү үчүн ал айкаш чыгашта биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Ал кайрадан тирилди. Ал тирүү. Бизди муну көөлөндүрүү үчүн чакырган. Анын сөздөрү өмүр жана кубаныч берет. Мен ушул керемет чындыкты билип туруп кантип жашырам? Муну мен жашыра албаймын. Сага азыр мындан эмне пайда? Карыган келиси о десе. Бул жерде ушинтип кыйналгандан көрө караганда жыргап жашасаң болмок. Паулат. Сен жоокерсиң. Так ошондой чал. Дайыма ишенимдүү жоокер болуп кала берем. Анда сен өзүң ишенген нерсеңди коргоо эмне экенин жакшы түшүнөт экенсиң да. Мен бул ээн аралда Машаяк үчүн ишенде болгонума сыймыктанам. Сенчи? Империяң үчүн бул жерде болгонуңа сыймыктанасыңбы? Сени да бурчка такап койдук, тит. Ал чын эле акылынан адашыптыр. Бирок сен муну кайдан билесиң? Эмне үчүн Ыйсанын айткандарына ишенесиң? Ал кандай деди эле? Кудайдын уулу? Анткени мен ошол жерде болгом. Эң башынан эле ушундай пайгамбарчылык жана белгилер болгон. Кудай өзү силерге белги берет. Ошентип кыздын боюна бүтүп, ал уул төрөйт. Баланын атын Эммануил деп коюшат. Анын мааниси Кудай биз менен. Кыз дейсиңби? Кызбы? Мындай болушу мүмкүн эмес. Бирок Кудайга мүмкүн. Ал Галилеядагы шаарга жаш кызга периштени жиберди. Аялдардын ичинен сен бактылуусуң, Мариям. Эмне? Сен кимсиң? Коркпогун, Мариям. Анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Сен уул төрөйсүң. Анын атын Ыйса деп коесуң. Ал эң жогору тургандын уулу деп аталат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт. Бирок мен эркек көрбөсөм, бул кантип болушу мүмкүн? Сенин үстүңө ыйык рух түшөт.
Ошондуктан төрөлө турган ыйыкты Кудайдын уулу дешет. Пайгамбарчылык орундалып, бала төрөлдү. Аларга кам көрүш үчүн Кудай устачылык кылган Жусуп аттуу адил адамды тандап алды. Бирок баланы жек көрүп, ага зыян келтиргиси келгендер да болду. Мариям, тезирээк, бул жерден кетүү керек. Жусуп? Эмне болду? Эмне кылып жатасың? Балабыз. Ал кооптоо болду. Бирок алар али нерседе? Эмне болмок эле? Мен Исраилдин падышасымын, мен жүйүттөрдүн падышасымын. Тактымды эч ким менен бөлүшпөйм. Бул жөн эле пайгамбарчылык. Ката болушу мүмкүн. Эмне деп айтылган? Бирок сен, Бетлехем, сен миңдеген жүйүт урусунун арасында эң кичине болсоң дагы, сенден Исраилдин эгедери чыгат. Кара, данышмандар тигил жылдыз тууралап айтышкан. Ал жүйүт падышасынын төрөлүшүн билдирет. Мен буга жол бербеймин. Мен жүйүт падышасымын. Тактымды эч кимге бербейм. Уктуңбу мени? Эч кимге бербейм. Балакайым, кичинекей Эйсам. Батыраак. Эки жашка чыга эле кымыркайларды өлтүргүлө. Эч кимисин аябагыла. Onu öldür. Алар Мисирге качып кетишти да, Ирод падыша каза болгончо ошол жакта калышты. Анан алар Исраилга кайтып келишкенден кийин Ыйса 30га чыкканча ата-энесиникинде жашады. Жанагы чөмүлдүрүүчү жакан өзүң ким деп ойлоп алган? Биз ошону билип, башкы ыйык кызматчыга жеткиришибиз керек. Аны укканы жалаң билимсиз адамдар чогулат. Буларды кара, алар бул жиндини жанында эмес ибадатканада болушу керек болчу. Тоо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындады. Теңирге жол даярдагыла. Кара, тигилер дагы келишти. Баягы эле суроолорду беришет. Бизге айт, куткарылыш үчүн эмне кылыш керек? Тоо кылгыла. Эгер куткарылгыңар келсе, ыйык жазууда айтылгандай кылгыла. Теңирге жол даярдагыла. Ал үчүн жолуңарды түздөгүлө. Куткарылыш үчүн эмне керек дейби? Мусанын мыйзамын гана аткаруу керек. Жылан тукумдары. Бизби? Тоо кылгыла. Sen bizge aytıp jatasыңбы? Тоо кыл деппи? Биз Мусанын мыйзамын силерге караганда кылдаттык менен аткарабыз. Эмне үчүн тоо кылалы? Биздин атабыз Ыбрайым. Ошондуктан Кудай бизди кабыл алат деп ойлойсуңарбы? Силерге айтарым, керек болсо, Кудай ушул таштардан да Ыбрайымга балдарды жаратып бергенге кудурети жетет. Жетишет. Чыныңды айт. Сен машаяксыңбы? Бизди куткаруу үчүн Кудайдан жиберилген сенсиңби? Мен чөлдө жар салган үнмүн. Теңирге жол даярдагыла. Мен силерди сууга чөмүлдүрөм. Бирок менин артымдан келе жаткан менден күчтүү. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө татыксызмын.
Мен сууга чөмүлдүрөм. Бирок ал силерди ыйык урукка жана отко чөмүлдүрөт. Болду, жетишет. Бардыгы түшүнүктүү. Сен мага келдиңби, Иса? Жок. Тескерисинче, сен мени чөмүлдүрүшүң керек эле. Биз бул жерде Кудайдын эркин аткаруу үчүн турабыз, өзүбүздүкүн эмес. Бул менин сүйүктүү уулум. Чөмүлтүрүү алгандан кийин Ыйса сыйынуу жана орозо кармоо үчүн жалгыз чөлгө кетти. 40 күн орозо кармап, акыры ачка болуп, алсырап калды. Бирок анын руху күчтүү эле. Ыйса. Ау, Ыйса. Сен 40 күн бою эч нерсе жеген жоксуң, карачы. Даамдуу көрүнөт-кө. Эгерде сен Кудайдын уулу болсуң, анда бул таштарды нанга айландырчы. Муну даамдап көр. Корсагыңды тойгузуп ал. Ал, жей кой. Жазылып турат. Адам бир гана нан менен эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Акылсыз. Анда ким экениңди көрсөт. Бул жерден секир. Көрөлүчү. Кудай сени сактайт бекен. Жазылып турбайбы? Периштелерине сени сактоону буйрук берет. Алар сени колуна көтөрүп кетишет. Ошондой эле. Кудай Теңирди сынаба деп жазылып турат. Мунун баардыгы меники. Бирок мен сага берем. Эгерде сен алдыма жыгылып, мага таазим кылсаң, ойлонуп көр. Мен сага аскерлерди берем. Ыйса, падыша! Жок! Жанымдан кет, шайтан! Мен Кудай Теңириме табынам. Жана бир гана ага кызмат кылам. Батырақ, торлордан чыккыла. Түнү бою сүзүп жүрүп, убакыт текке кетти. Текке кетти. Аракетибиз текке кетти. Мунун кыялын көр. Кайгырба Шымон, жакында үйүңө жетесиң. Эгерде салык жыйноочулар аны тартып алган болбосо. Шымон! Жакып! Кашайгансы инилер да жоголуп кетишет. Эч жерде көрүнбөйт. Жакып, Шымон, силер буга ишенбейсиңер. Келгениңер жакшы болбоду инелер. Негизи биз иштеп жаттык эле. Билем, Жакып, бирок кечиккенибиздин себеби бар. Бар болсо жакшы. Биз аны таптык. Кимди таптыңар? Машаякты.
чөмүлдүрүүчү анын артынан ээрчи келе деген. Биз аны ээрчип, аны менен сүйлөштүк. Ооба, түнү бою. Түнү бою? Эми көрөсүңөр. Түнү бою? Бул жерде жумуш болуп жатса, экөөңөр убакытта эмнеге коротуп жүрөсүңөр, я? А? Сен кимсиң? Сен кимсиң? Ыйсамын. Бул ошол адам Шимон. Машаяк, Назареттик Ыйса. Тынчтан, Шимон. Машаякпы? Биз көптөн бери күткөн Машаякпы? Жанагы Назареттик Жакырбы? Бул чындык, Шимон. Кайра кайка түшкүлө. Эмне? Эмнеге? Балык кармагын келеби? Дагы эмне кылайын? Биз түнү бою аракеттендик. Эч нерсе түшкөн жок. Мен Жүрүлө, Шимон, Жакып. Биз эч нерсе жоготпойбуз. Ан сиз деле түнү бою уктаган жоксуңар. Жүрчү эми. Эмне болорун көрөлүчү. Макул. Мээңерди ордуна келтириш үчүн барса барайын. Эмки жумада иштин баарын экөөңөр кыласыңар. Торду ушул жерге таштагыла. Таптакыр болбогон иш. Курулай баракерчилик. Бүткөндө ойготуп. Ойла. Шимон! Шимон, карачы. Келип карасаң. Келип бизге жардам берчи. Балыктын көптүгүн кара. Тор айырылат. Башка кайыктагыларды чакыр. Кайык, дагы бир кайык керек. Теңир. Өмүрүмдө биринчи жолу ушунча балык кармашым. Кирешесичи? Бул 2 шекел турат. Бул болсо 3 шекел. Устат, суранам. Менден кетчи. Мен күнөөкөр адаммын. Сен коркпо, Шимон Петр. Мени ээрчи. Бул эмне дегениң? Мени ээрчи, Петр. Баарыңар, мени ээрчигиле. Мен силерди адам кармоочу кылам. Качан? Азырбы? Ооба, Петр. Бирок мынча көп балык кармай элек болчубуз. Мындан ары сен адам кармайсың. Бул ишибиздин жүрүшүнө жаман таасирин тийгизет. Абдан жаман. Кое тургула. Мени күткүлө.
Бул Шимондун үйүбү? Назар эттик Иса. Ушул жерде жүрөттө уктум эле. Ооба. Үйдө такыр орун калган жок. Ал айткан жерден тор айрылганча көп балык кармашыптыр. Ал сууну да шарапка айландырыптыр. Ооба. Мен да уккам. Анан дагы Иса жини бар жаш жигит тайкытырыптыр. Так ошондой. Бул керемет. Мен да бар болчумун. Мен өз көзүм менен көргөм. Дагы ал Шимондун кайненесин айыктырган дешет. Ал катуу ооруп, төшөктө жаткан экен. Азыр болсо, карагыла. Үйдүн ичинде башкаларга кызмат кылып жүрөт. Сурагыла. Ошондо силерге берилет. Издегиле. Ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла. Ошондо эшик ачылат. Анткени ар бир сураган адам алат. Издеген табат. Жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Жөн эле сурасакпы? Ооба, жөн гана сура. Ошондо аласың. Бул эмне? Эй, эмне кылып жатасыңар? Чатырды өлтүрдүңөр го. Мага жардам берчи. Суранам, жардам берчи. Мага жардам берчи. Суранам, мен көптөн бери ушул абалдамын. Мага жардам берчи. Устат, биз сени керемет кылат деп укканбыз. Колуңуздан келгендин бардыгын кылыңызчы. Суранабыз. Кана, жакшы устат эмне кыла алмак эле? Муну үйүнө алып кеткиле. Устат, суранам. Кудай сени угарын билем. Устат, суранабыз. Баары жакшы. Сенин күнөөлөрүң кечирилди. Эмне деди? Күнөө кечирилди дейби. Эмне деди тиги? Билбейм. Кудайга наалат айтат. Кудай гана күнөөлөрдү кечире алат. Наалатчы. Айткылачы. Кайсынысы оңой? Күнөөң кечирилди дегенби? Же тур жана бас дегенби? Мен күнөөнү кечирип, андан бошотконго бийлигим бар экенин билишиңер үчүн. Тур. Төшөгүңдү ал да. Бас. Бул керемет. Рахмат дегит. Рахмат. Бул керемет. Айтып кетпейминби? Ал наалатчы. Кудайга наалат айтты. Бирок ошол жерде туруп, өзүңөр көрбөдүңөрбү? Шал оорулууну айыктырбадыбы? Эки башка нерсе. Оорулууну айыктыруу бул бир иш. Бирок Кудайдан башка эч ким күнөөлөрдү кечире албайт. Күнөөлөрдү кечиргенге ага ким укук берди? Убакыт келип жетти. Асман падышачылыгы араңарда. Келгиле. Азыр баарыңардын күнөөңөр кечирилиши үчүн, ар бириңдин күнөөң кечирилиши үчүн жакшы кабарга ишенгиле. Тез өткүлө. Убактым аз. Чогултканыбыз ушул эле болду. Мүмкүн болсо. Жок, мүмкүн эмес. Эмне дейсең да? Мүмкүн эмес. Жогол көзүмө көрүнбөй. Бирок бул чындык. Жогол. Кыйраттың. Бул
Бул меники. Бул Матай, салык жыйноочу. Римдиктер үчүн салык чогултат. Өзүнө да ашырып калат. Элдер сени жактырбайт экен. Андайлар да бар. Бирок кээ бирлерине баары бир. Албетте жок. Эй Матай, шараптан уртабайсыңбы? Жетишет сага. Жүр теңир. Бийлигишпей коелу. Элдер сөз кылышына жол бербе. Бир мүнөт. Сиз жанагы баар айтып жаткан жаңы пайгамбарсызбы? Назареттик Ыйса. Тарт колуң. Сага эмне жок? Балким ал каршы эместир. Ким экениңди билем. Жанагы кишини айыктырганыңды көрдүм. Күнөөлөр кечирилиши тууралуу айтканыңды уктум. Мен сени Кудай жибергенине ишенем. Анда артыман эрчи. Матай, ыйыктын артынан кетеби? Туура айтышат устат. Мен жаман адаммын. Кандай адамсың деп сурадымбы? Жүрү Матай, мени ээрчи. Буга эмне дейсиң? Сен десиңдеби, Шимон? Иса торду таштагыла дегенде кайыктар балыкка толгон. Анан кийин кимди кармайсыңар деди эле? Адамдарды? Ооба, сендей, мендей. Балыкчыларды, салык жыйноочуларды, баардык адамдарды. Жашообуз мурдагыдай болбойт, Шимон. Эми мурдагыдай болбойт. Ыйса оорулууларды айыктырып, элди таң калтырып жатты. Ошентип пайгамбарчылык аткарылды. Анда минтип айтылган: Кудайдын руху менде. Анткени ал мени жакырларга жакшы кабар айтууга майлады. Мени жүрөгү кайгыргандарды сооротууга, туткундарга эркиндик, сокурларга айыгууну жарыялоого, камактагыларды бошотууга, теңиздин ырайым кыла турган жылын жарыялоого жиберди. Эл журт, мен сокурмун. Жардам бергилечи, суранам. Эмне? Бул эмне? Эмне кылып жатасың? Эмне болуп жатат? О, мен көрүп жатамбы? Көрүп жатам. Көрүп жатам. Эмне? Мен көрүп калдым. Мен силерге айтып жатпайынбы? Ал козолоңчу. Кошулам. Бузукулар, салык жыйноочулар, сойкулар, алалардын күнөөлөрүн кечире алам дейби. Ал Кудайга наалат айтып жатат. Анда эмнени күтүп отурабыз? Биз Мусанын мыйзамдарын сактайбыз. Муну токтотуу биздин милдетибиз. Аракет кылышыбыз керек. Бирок анын кылгандарын өзүңөр көрдүңөр. Ал ооруларды айыктырып, өлгөндөрдү тирилтти. Койгулачы. Оорган бала жакшы боло түшсө эле, темеле аны көбүртүп, жабыртып, тирилди дешет. Элдер сүйлөй берет, ушак тарай берет. Бирок бүгүн эле сокур адам көрүп калбадыбы? Дал ушул ибадатканада. Же ушинтип айтышат. Булар чындап эле керемет экенин биз кантип билсек болот? Анда Никедим мырза, мына ошол адам. Бул керемет, керемет. Силерге айтып
Буларды бул жерге алып келүүнү кажет эмне? Мага 1 мүнөт берүүңөрдү суранам. Айтыңызчы, бул сиздин уулуңузбу? Ооба. Ал төрөлгөндө эле сокур беле. Так ошондой. Эми ал кантип көрө баштады? Biz bilmeybiz. Al boyga жеткен. Өзүнөн сурасаңар болот. Эмне болгонун өзүң айтып берчи. Мен көрүп калдым. Мен көрүп жатам. Ал пайгамбар экен. Ал мени, ал. Тур ары. Эгер көзүң көрүп калса, демек муну Кудай кылды. Сен айтып жаткан адам эмес. Биз анын күнөөкөр экенин билебиз. Күнөөкөр? Күнөөкөр же күнөөкөр эмес экенин билбейм. Менин билгеним, мен сокур болчумун. Азыр болсо мен көрүп калдым. Кантип? Ал муну кантип кылды? Мен билбейм. Бирок биз аны тапсак болот. Силер да анын шакирттери болуңар келеби? Жол. Балким сен анын шакиртисиң, бирок биз эмес. Биз Мусанын шакирттерибиз. Анын болсо кайдан келгенин билбейбиз. Эмне? Андай эмеспи? Ал ким экенин билбейсиңер. Буга чейин бирөөнүн көзүн бирөө ачканын, айыктырганын уктуңар беле? Айтып жатпаймынбы? Тигил адам мени айыктырды. Кудай аны менен болбосо муну кыла алмак эмес. Сокурлугуң сенин каргышың болгон. Бизди үйрөткөнгө батындыңбы? Жогол, ибадатканадан чыгарып салгыла. Мен көрө алам. Бул керемет. Мен асманды жана булуттарды көрө алам. Карагыла, чымчыктар. Көрүп жатам. Иса түнү бою ошол жакта болдубу? Ооба, сыйынууда. Сен сагындыңбы? Эмнени? Кайыкты. Галилеяны. Кээде. Үй бүлөмдү. Бирок аялымдын тамагын эмес. Анын тамагын сагынган жокмун. Кайыгыбызды. Ооба, сагындым. Анан деңиз мейкиндигин. Биз кайтканда анын баарын баалай баштайсың. Биз кайтпайбыз. Баарыбыз билебиз. Мурунку жашообузга кайта албайбыз. Кудайдын ою ушундай. Силерди саякатка жиберем. Силер 12сиңер, 2ден болуп, Кудайдын падышачылыгы тууралуу жарыялайсыңар. Бардык жерде баарына асман падышачылыгы жакындады деп айткыла. Устат, биз баарын таштап аркаңан ээрчип кеттик. Ооба, Петр, ошондой кылдың. Баарыңар ошенттиңер. Ким үй жайын, же бир туугандарын, же атасын, же энесин, же аялын, же балдарын, куугунтуктардын себебинде мен үчүн жана жакшы кабар үчүн калтырган болсо, 100 эсе көбүрөөк алат. Акырында түбөлүк өмүр да табат. Оорлуларды, бес оорларын айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы? Бекер бергиле. Силерди койлорду карышкырлар арасына кое бергендей жиберип жатам. Ошондуктан жылаандай акылдуу, көүчкөндөй жөнөкөй болгула. Анткени баары эле кабыл албайт. Ким мени адамдардын арасында ачык тааныса, мен да аны атамдын алдында ачык тааныйм. Ким адамдардын алдында менден баш тартса, мен да асмандагы атамдын алдында андан баш тартам. Ким өз жанын аяса, ал аны жоготот. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.
Ким силерди кабыл алса, ал мени кабыл алат. Ал эми ким мени кабыл алса, мени жибергенди кабыл алган болот. Анан биз ал айткандай эки-экиден болуп жакшы кабар таратууга кеттик. Адамдардын көпчүлүгү бизди кубаныч менен кабыл алышты. Галилеядан, Дикаполдон, Иерусалимден, ал тургай Иордандын аркы өзүнөн да келип жатышат. Бүт дүйнө Назареттеги Исаны ээрчип кетти. Сага эми жеттиби? Анан эми эмне кылабыз? Ойлонуп жатам. Бул жерде жөн эле отура бергенде болбойт. Зера мырза. Эмне? Чогулушуп жатканын көрбөй жатасыңбы? Эмне болду? Тоскоол болсом кечиресиз. Бирок бир нече адам ойноштукта кармалган аялды алып келишиптир. Аны бул жерге алып келишиптир. Демек, мыйзамды өзүң билесиң. Биздикилерге айт, ташбаранга алышсын. Жарайт. Бул Иса деген эмени эмне кылабыз? Анын айынан элдер биздин көзөмөлүбүздөн чыгып бара жатчы. Токто, бери кел. Сен кайда? Бул абдан маанилүү. Бузук аялды алып кел да биз менен жүр. Сөзүбүз бүт элек. Оозуңду жаба турчу. Бир ой бар. Жүргүлө. Жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюн туругум жеңил. Айтчы, бул эмнени билдирет? Ыйса сокурлардын көзүн ачат эмеспи? Анда биз дагы анын артынан сокур сыяктуу ээрчигендердин көзүн ачышыбыз керек. Качкыла, жолдон кач. Тур ары. Устат, бул аял ойноштукта кармалды. Кылмыштын үстүнөн. Мусанын мыйзамында кандай буйрук берилгенин билесиң. Ташбаранга алыш керек. Устат, сен эмне дейсиң? Кимиңер күнөөсүз болсоңор биринчи болуп таш ыргыткыла. Кеттик. Аял, сени күнөөлөгөндөр каякта? Эч ким сени айыптаган жокпу? Жок, эч ким теңир. Мен да сени айыптабаймын. Бар да башка күнөө кылба. Рахмат. Тууралуу эмне деп ойлойсуң? Мен эмне демек элем? Аны карач. Ыйса анын күнөөлөрүн кечирди. Ал жүрөктөгү тынчтыкты эми тапты. Эми ал таптакыр башка адам. Биз экөөбүз укмуштай кереметке күбө болдук. Талкаланган өмүр калыбына келди. Таң калыштуу. Мен бул адам менен өзүм сүйлөшкүм келет.
Никедим мырза? Устатка жолугуп аны менен сүйлөшкөнгө келдим. Устат, мен сиздин Кудайдан келгениңизге чындап ишенем. Анткени сиз жасаган кереметтерди Кудай менен болбосо эч ким кыла албайт. Мен сиздин шакирттериңиздин жүрөгүнөн Кудайдын ишин көрдүм. Ошондой эле сизден да. Чындыгында ким жогорудан төрөлбөсө анда асман падышачылыгын көрө албайт. Бирок кантип карыган адам кайрадан төрөлүшү мүмкүн? Денеден төрөлгөн бул дене. Ал эми рухтан төрөлгөн бул рух. Бул кандайча болушу мүмкүн? Сен Ысрайылдын окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби? Никедим, сен жогорудан төрөлүшүң керек. Өз жүрөгүңдө. Демек, ал денени гана эмес, жанды да айыктыруучу устат болгон экен да. Силердин дин башчыларыңар да анын сөздөрүн элден чыккан адамды угушкан экен. Ыйса тууралуу сөз тарап кетти. Ар тараптан элдер жүрөктөрүн жана курсактарын тойгузуш үчүн келе баштады. Ал баарын тойгузган. Адамдар узак жол жүрүп чарчаганын билген Ыйса 5 нан жана 2 балык менен 5000ден ашык элди тойгузду. 5000? Ооба, кийинкисинде 3000ди. Ошондон кийин эл аны Исрайылдын падышасы кылууну чечти. Чын эле, ал келе турган пайгамбар. Мындай кереметтерди ким кыла алат? Бийлиги бардай сүйлөйт экен. Ал Машаяк, Исрайылдын падышасы, көптөн бери күткөнүбүз ушул. Ыйса Машаяк. Кээ бир шакирттер бул ойду кабыл алышты. Исрайылдын падышасы. Устат, Иерусалимге барышыбыз керек. Сен бардык жерде атактуусуң. Ооба, биз Иерусалимге барабыз. Кандай сонун? Ошол жерде мен азап чегишим керек. Ыйык кызматчылар жана мыйзамчылдар тарабынан мен четке кагылам. Жок. Ал жерде мен өлтүрүлүшүм керек. Жок, устат. Жок. Бирок 3 күндөн кийин мен кайрадан тирилем. Шакирттер муну угам деп күтүшкөн эмес. Кээ бирлери Ыйса падышачылыгын жерде орнотот деп ишенишкен. Бирок анын максаты башка эле. Ким араңарда улуу болгусу келсе, кызматчы болсун. Ким биринчи болгусу келсе, кул сыяктуу болсун. Мен өзүмө кызмат кылдыруу үчүн эмес, бирок кызмат кылып, өз өмүрүмдү көпчүлүк үчүн берүүгө келгем. Бирөөлөр таң калып, башкалардын көңүлү чөктү. Кээ бирлери таарынышты. Ыйсанын окутуусунун көбүнчөсү адамдарга көп учурда түшүнүксүз болчу. Душмандарды сүйгүлө. Силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Кээ бирөөңөр нан жеп тойгондуктан гана менин артыман ээрчип жүрөсүңөр. Бузулуп кете турган тамакты издебегиле. Бирок мен берген түбөлүккө бузулбаган тамакты издегиле. Мен асмандан түшкөн тирүү нанмын. Ким бул нанды жесе, түбөлүк жашайт. Мен бере турган нан, бул менин денем. Мен аны дүйнө үчүн берем. Көптөгөн шакирттери аны калтырып кетишти. Анткени алар кадимки падышаны каалашкан. Алар Ыйсанын окутуусун четке кагышты. 12-нин бири шайтанга азгырылып, баарын өз колуна алууну чечти.
Сүйлөштүк анда. Сүйлөштүк. 30 күмүш тыйын. Мен Исаны колуңарга салып берем. Абайлашыбыз керек. Иса дагы деле элдин арасында өтө белгилүү. Ыңгайлуу мезгилди күтүп туралы. Анан элди дагы каршы кылып коебуз. Ким? Бул ким? Бул Иса, Назареттик Иса. Керемет жасоочу. Элдин баары аны ээрчип алыптыр. Аларды шыктандырып жатат да. Айтып жатпайынбы? Баары көзөмөлдөн чыгып кетти. Буга баасы туура келбейт го. Кааласаң ал, каалабасаң кете бер. Кантип болсун? Бул 2 тыйын да турбайт. Укпадыңбы? Акчаң жокпу? Чымчык да жок. Күнөөң үчүн курмандык да жок. Ийинки. Тезирээк аракет кылыш керек. Мен курмандыгымды өзүм алып келдим. Мен сатып ала албайм. Ибадаткан ага, бул жерде сатылган курмандыкты гана алып кириш керек. Эмнеге? Полицейлер ушинтип буйрушкан. Болду эле. Устам. Эмнеге? Эмне кылып жүрөсүңөр? Менин атамдын үйүн. Базарга айлантпагыла. Бул деген сыйынуу үйү. Менин акчаларым. Жоготкула буларды. Адамдарды эзип байыйм дегенсиңерби? Кудайдан коркпойсуңарбы? Жоготкула буларды. Токтоп! Бул жерде эмне болуп жатат? Эмне? Жазылып турат. Менин үйүм сыйынуу үйү деп аталат. Силер болсо аны каракчылардын уйугуна айландырып салдыңар. Назареттик Иса! Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Ибадаткананы бузгула. Мен аны 3 күнүн ичинде кайра тургузам. Эмне? Муну салыш үчүн 46 жыл кеткен. Сен аны 3 күндө тургузасыңбы? Акылдан адашкансыңбы? Кайгы силерге, фарисейлер жана мыйзам окутуучулар. 2 жүздүүлөр. Силер кооздолгон мүрзөсүңөр. Сыртыңардан жалтырап. Ичиңерден болсо. Ичиңерде өлүктөрдүн сөөктөрү толгон. Кайгы силерге. Салтыңар менен адамдардын падышачылыкка кирүүсүнө тоскоол болосуңар. Аларды өзүңөр да сактай албайсыңар. Силер Кудай үчүн эң маанилүү болгон акыйкаттык, ырайым жана ишенимди таштап койдуңар. О, Иерусалим! Иерусалим! Пайгамбарларды өлтүргөн сенсиң. Сага жардамга жибергендерди ташбаранга алдың. Канча ирет канаттуу өз балапандарын чогулткандай балдарыңды чогултууну кааладым. Бирок силер каалаган жоксуңар.
Мунун кылганын карасаң биздин беделибизге коркунуч туудурду. Токтотуш керек. Биз унчукпаган сайын Ыйса күчөгөндөн күчөп баратат. Ал элди түз жолдон буруп кетип жатса деле биз карап отура беребиз бия. Эми анын окутуусу биздин окутуубузга каршы деле эмес. Мен да кошулам. Анын окутуусу туура эле. Туура эле? Элдин толкунданусын көргөн жоксуңарбы? Курмандыкка союлуучу малды сатканыбыз чектен чыгып кеткенин өзүбүз да билебиз. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бул элдин дагы жырын келтирет. Балким, бирок ибадатканада ызы чуу кылды. Андан дагы эмнени күтсөк болот? Эгер мен туура түшүнсөм, ал өзүн жүйүттөрдүн падышасымын дейби? Кечиресиз Каяпа, анын шакирттери аны ушинтип аташкан. Ошентсе да ал бул ысымга каршы эмес. Демек ал саткын чыгар. Башка жагын карап көрөлү. Бүт эл кырылып калганга караганда, анын ордуна жалгыз бир адамдын өлгөнү жакшы. Сеники туура, Каяпа. Мен дагы Назареттик Ыйса элибизге эч кандай пайда алып келген жок. Аны жоготуш керек. Мүмкүнчүлүк болоору менен. Ибадатканадан чыккандан кийин ал кайда кеткенин билбейбиз. Бирок анын кайда экенин билсек болот. Аракет кыл. Жок Теңир. Бул кулдардын иши Теңир. Сага жарашпайт. Шимон Петр, сен мени Теңир дейсиң, туура. Бул чындап эле ошондой. Эгер мен Теңириңер жана устатыңар болуп туруп, бутуңарды жуусам, силер да ушундай кылышыңар керек. Мен муну силерге үлгү катары көрсөттүм. Эгер бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар көрүп менин шакирттерим экениңерди билишет. Ушул убакытты силер менен өткөргөнүмө кубанам. Теңир, эмне болду? Араңардан бирөө мени сатып кетет. Теңир, ал ким? Мен эмеспи? Мен кимге бул нанды берсем, ал мени сатып кетет. Ойлонгонуңду батыраак ишке ашыр. Алгыла, жегиле. Бул силер үчүн сындырылып жаткан денем. Бул көптөгөн адамдардын күнөөлөрү кечирилиши үчүн төгүлө турган менин каным.
Анан ал каякта? Ушул түнү мени баарыңар калтырып кетесиңер. Жазылып турат. Койчуну жок кылам. Ошондо койлору туш-тушка тарап кетишет. Тирилгенден кийин силерди Галилеяда күтөм. Баары сени калтырса да, мен эч качан калтырбайм. Эч качан. Петр, шайтан силерди буудайдай чачкысы келет. Бирок мен сенин ишенимиң өчпөш үчүн сыйындым. Мага кайрылып келгенден кийин бир туугандарыңды колдо. Мен сен үчүн өлүмгө да даярмын. Петр, таң атканда корооз кыйкырганча, сен мени тааныбайм деп 3 жолу баш тартасың. Эч качан. Эч качан. Ата, эгер мүмкүн болсо, бул чөйчөк менден кыя өтсүнчү. Бирок менин эрким эмес. Сенин эркиң аткарылсын. Теңир? Убакыт жакындады. Мени саткан адам келип калды. Эмне болуп жатат? Жүйүт, бул жерде эмне болуп жатат? Жүйүт, токтогула. Аскерлер эмнеге келди? Устат, Жүйүт. Мени өбөң менен сатып жатасыңбы? Эмне болуп жатат? Устат. Кимди издеп жатасыңар? Назареттик Ыйсаны. Бул менмин. Силер каракчыны кармачудай болуп, кылычыңар менен келдиңерби? Күн сайын ибадатканада элди окутуп отурганымда силер мени кармаган жок элеңер. Пайгамбарчылык аткарылыш үчүн ушундай болду. Кое тургула. Колуңду тарт андан. Кое бергиле. Кое бергиле дейм. Кое бергиле аны. Тийбегиле ага. Жок. Петр, тийбегиле ага. Кое бергиле мени. Кылычыңды кынына сал. Мен атамдан сурансам, ал мага 12 миңден ашык периште жиберерине ишенбейсиңби? Айыккын. Ыйса! 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 Ыйса!
Күтө тур. Кайда баратасың? Мен эмне болуп жатканын билип келейин. Жакан. Жакан. Cüyüt. Ушундай айыптоолорго жооп бере турган сөзүң жокпу? Ыйык кызматчыга жооп бер. Мен ибадатканада жана синагогаларда ачык сүйлөдүм. Жашыруун сүйлөгөн жокмун. Менден эмне сурап жатасың? Мени уккандардан сура. Иса. Ыйык кызматчыга да ушинтип жооп бересиңби? Туура эмес бир нерсе десем, мага айт. Андай болбосо, эмнеге мени уруп жатасың? Каяпа? Болду. Жетишет. Анда эмесе негизги ишке киришели. Бул жерде турган адамдар сага каршы олуттуу айыптарды коюп жатышат. Сен өзүңдү Кудайдын уулумун дейсиң. Чындап эле ошондойбу? Ачык айтчы. Машаяк сенсиңби? Тирүү Кудайдын уулусуңбу? Менмин. Taş bilen vuruş gerek. Силер менин кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганымды, булут үстүндө келатканымды көрөсүңөр. Тынчтан. Тынчтангыла. Мындан ары башка күбөлөрдүн кажети да жок. Кудайга наалат айтканын өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Коя турчу. Сен дагы шакирттердин бирисиң го? Жок. Жок. Ооба, сенсиң. Сен аны менен чогуу жүргөнүңдү көргөм. Сен жаңылып жатасың. Сенсиң, сен Галилеялыксың. Ыйсанын шакиртисиң. Ооба, мен да сени аны менен чогуу көргөм. Айтып жатпаймынбы? Мен ал кишини тааныбайм. Өлүп кетейин. Мен аны тааныбайм.
мыйзамда так айтылган. Элим. Римдин мыйзамы боюнча ага карата өлүм жазасына биз өкүм чыгара албайбыз. Римдиктерге эмес, Пилатка алып баргыла. Суранам, силер менен сөзсүз сүйлөшүм керек. Макул, кое бергиле. Мен күнөөсүз адамды саттым. Муну кайра алгыла. Мен күнөө кетирдим, анткени күнөөсүз адамды саттым. А бизге эмне? Мен күнөө кылдым. Жакан! İsa менен бирдеме болдубу? Oğlum, менин oğlum. Аны Понтий Пилатка алып кетишти. Эми ал чечим чыгарат. Мени ага алып барчы. Силер бул адамды мага алып келип, ал мыйзамды бузду дегенсиңер. Аны суракка алып, өлүмгө татыктуу күнөө тапкан жокмун. Силер болсо жазаланышын каалагандыктан мен аны сөзсүз жазага тартам. 38. 39. Кыр. Аны кое бергиле. Алып кеткиле. Пилат чакырып жатат. Токтогула, таажысын унутуп калдыңар. Мына ал адам. Сени мынча жек көргөндөй эмне кылдым? Биздин адаттагыдай силердин майрамыңарда биз бир каракчыны бошотобуз. Кандай дейсиңер? Машаяк деп аташкан Исаны силерге бошотуп берейинби? Иса. Же Баррабаныбы? Баррабаны. Фарисейлер Баррабаны сурагыла дешти. Баррабаны. Фарисейлердин каалоосу ушундай. Кимисин бошотушумду каалайсыңар? Баррабаны бошот. Бул адамдычы, Машаяк деп аташкан Исаны эмне кылуумду каалайсыңар? Жыгачка када. Жок! Эмнеге? Бул эмне жамандык кылды? Бизде мыйзам бар. Мыйзам боюнча ал өлүш керек. Анткени өзүн Кудайдын уулумун деди.
Sen kayaktan geldin. Meni menen süйлөшкүң келбейби? Seni boşotuu, же жыгачка кадатуу бийлиги менде экенин билбейсиңби? Сага жогорудан берилбесе, мындай бийлигиң болмок эмес. Ошондуктан мени сага тапшырып берген адамда күнөө көбүрөөк. Мен бул адамдан өлүмгө татыктуу күнөө тапкан жокмун. Ал өзүн падыша деп жатат. Анан бизде кесардан башка падыша жок. Мындай сөздөр мамлекеттик деңгээлде оор күнөө экенин өзүң деле жакшы түшүнөсүң. Мен бул адамдын өлүмүнө күнөөлүү эмесмин. Анткени мен андан күнөө тапкан жокмун. Адил адамдын канынын төгүлүшүнө күнөөлүү эмесмин. Байкагыла. Анын каны бизде, жана балдарыбызда. Жазууда айтылгандай, ал жек көрүндүү болгон жана кемсинтилген, кайгы тарткан жана азап чеккен адам. Ал биздин кеселдерибизди өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти. Биз аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жараланды. Мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Анын жараты менен биз айыктык. Баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Ар кимибиз өз жолубуз менен жүрдүк. Ошондо Теңир баарыбыздын күнөөбүздү ага жүктөдү. Башкаларды куткарчу эми өзүн куткара албайбы? Айкаш жыгачтан түшсө, биз дагы ишенет элек. Эгер ал Кудайга керек болсо, Кудай өзү жардам берсин. Кудайдын уулумун деп айтып жатпады беле? Ата, аларды кечир. Анткени алар эмне кылып жатышкандарын билишпейт. Сен машаяк эмес белең. Өзүңдү жана бизди куткар. Тынчтан. Жок дегенде азыр Кудайдан корксоң боло. Биз каракчыбыз, биз буга татыктуубуз. Ал болсо эч жамандык кылган жок. Эч нерсе. Ыйса, падышачылыгыңа келгенде мени эстей көр. Сага чындыкты айтам. Бүгүн мени менен бирге бейиште болосуң. Айкашта ал 3 саат азап чегип кыйналды. Бирок түшкө маал
кызыктай бир нерсе болду. Жер бетин караңгылык каптап, ал дагы 3 саатка созулду. Апа, бұл сенің оğlum. Бұл сенің енең. Ата! Ата, эмнеге мени таштап кеттің? Атқа ұрылды. Ата, senin oğluna ruhumdu tapşıram. Ал өлгөндөн кийин жер титреп, тоолор кыймылдады. Анан ибадатканадагы көшөгө айрылып кетти. Чынында эле бул адам Кудайдын уулу болчу экен. Жанагы калпычы Ыйса тирүү кезинде эле айтып жүрчү. 3 күндөн кийин мен кайра тирилем деп. Элди дагы алдабаш үчүн мүрзөсүн кайтарууга буйрук бер. Мөр басышсын. Антпесек шакирттери келип, анын денесин уурдап кетип, элдерге Ыйса тирилди деп калтты жайып жүрүшпөсүн. Макул. Билгениңердей кайтаргыла, баргыла. Üç gün. Sen geçişkele ayta veresin mi? Bul mürzөнү 3 gün kaytarabız. Başka hiçbir ölüktü kaytarbayız. Munu olsa kaytarışımız gerek. Munun bari al tirilip ketet de işengen gele soğulordun aynan bol çatpayı. Ölüktür tirilmek bile. Ошол себептен бул жерде турабыз. Анын шакирттери келип, денесин уурдап, ал тирилди дебеш үчүн. Oldu çiğlakta. Albatta hiç kim tirilgen emez. Эмне болуп кетти? Титирөө, жер титирөө. Билбейм. Уктаган жоксуңбу? Сен эс алышың керек. Мага тынчтык керек. Мен андан баш тарттым. Мен аны саттым. Биз баарыбыз коркуп кеттик. Мен ага кандай уялганымды айта албайм. Кандай өкүнүчтүү. Бул жерде экенибизди эч ким билбейт дебедиң беле? Эч ким. Мен карап келейин. Жакып, жок. Мариям, Мен аны көрдүм. кимди? Теңирди. Аны көрдүм, ал тирүү. Эмне? Ал тирилди, өзү айткандай болду. Ал чынында эле тирилди. Мүрзөдө анын денеси жок болчу. Кандайча? Мүрзө бош эле.
чүпүрөктөр гана калыптыр, бирок дене жок. Ыйса жок болуп кетиптир. Ошол эле күнү ал бир нече шакирттерине көрүндү. Томас, биз аны көрдүк, аны менен сүйлөштүк. Бул мүмкүн эмес деп жатпаймынбы? Мен бармагымды анын колундагы мыктан калган жараттарга тийгизмейинче мен буга такыр ишене албайм. Силерге тынчтык болсун. Мен Бармагыңды сунда. Колума тийгиз. Колуңду сунуп, кабыргаларыма тийгизип көр. Ишенбес болбо. Ишенген адам бол. Теңирим, Кудайым менин. Томас, сен мени көргөнүң үчүн ишенип калдың. Бирок мени көрбөй туруп, ишенгендер бактылуу. Шимон Петр, сен мени сүйөсүңбү? Теңир, сен муну менден 3 жолу сурадың, бирок сен баарын билесиң. Сени сүйөрүмдү да билесиң. Койлорумду кайтар. Шимон Петр, сен жаш кезиңде каалаганыңды кылчысың жана каалаган жагыңа басчысың. Бирок Кудай сени жетектеп алып жүрчү убакыт келет. Кээде сени баргың келбеген жакка алып барат. Барасыңбы, Петр? Мен үчүн барасыңбы? Ооба, Теңир. Каяка чакырсаң да ошол жака барам. Сени ар дайым чын дилим менен ээрчийм. Жаканчы, Теңирим? Ал эмне болот? Ага камсынабай эле кой. Мен келгенге чейин тирүү болушун кааласам да, мунун сага эмне кереги бар? Сен мени ээрчи. Ошондон кийин көптөрү ошол шакирт өлбөйт деп ойлошчу. Тактап айтсак, душмандын колунан өлбөйт дешчү. Ошол шакирт сенсиңби? Ооба. Калгандарынын баары азап чегип өлүштү. Ар бири Ыйса тууралуу жакшы кабарды ал жактагы адамдар да Кудайды таанышсын деп башка өлкөлөргө алып барышты. 12-нин арасынан Ыйсанын кылгандарынын жана айткандарынын жалгыз күбөсү болуп мен гана калдым. Анын акыркы буйругу: баргыла, бардык жерде жакшы кабарды жарыялагыла. Ким мени кабыл алса, куткарылат. Мен аны сүйөм, жана ага келем, анын жүрөгүнөн жай табам. Эсиңерде болсун, мен силер менен ар дайым болом. Ал тургай, дүйнөнүн акырына чейин да. Көрдүңөрбү? Мен анан кантип өз көзүм менен көргөндөн баш тарталам. Өз жүрөгүмдө Ыйса Кудайдын уулу экенине, бул чындык экенине, ал бүт дүйнөнүн менин силердин да күнөөңөрдү алып кетүү үчүн өлүмгө барганын билем. Ал өлүп кайра тирилген. Эмесе силер да бул окуяны уктуңар. Эми буга ишенесиңерби?